Достук Кытай менен чектешкен негизги авто өтмүктөрдүн бири ал Алакөл өрөөнүнө жакын Улуу Жибек жолу өткөн тарыхый маршруттун боюнда жайгашкан. Бүгүн бул санариптик кезек авто хаб 24кө жети көзөмөл орнотулган заманбап логистикалык түйүн. Наш пост, он вообще... Биздин пост транзиттик потенциалга багытталган. Бардык өтүп жаткан автотранспорт каражаттарынын 98% транзиттик жүктөр. Транзитный грузы. Долбоор толугу менен Достук авто өтмөгүндө гана иштеп жатат. Эгерде натыйжалуулугун көрсөтсө, өлкөдөгү башка өткөрмө пункттарга да жайылтылат. Башка өткөзүү пункттерине энгизүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Негизинен Кытайда жүктөлөбүз, транзит менен Казакстан аркылуу өтөбүз, кээде Орусияга түшүрөбүз, же түз эле Беларуска чейин бара алабыз. Станция Достук является... Достук станциясы Кытай менен Казакстандын чек арасындагы жогорку класстагы чек ара станциясы болуп эсептелет. Европа менен Азия өлкөлөрүн бириктирген транспорттук коридор. Европы и Азии. Бүгүн биздин маршрут Казакстан менен Кытайдын чек арасындагы эки негизги түйүндү камтыйт. Бул Достук станциясы жана Алакөл чек ара посту. Алар бири-бирине байланышып иштейт. Бири темир жол аркылуу жүктөрдү кабыл алат, экинчиси авто агымдын документтерин тариздейт. Достук станциясы Кытай менен чектешкен эң маанилүү темир жол түйүнү. Бул Казакстанды Азиядагы эң ири өнөктөшү менен байланыштырган транзиттик негизги чекит. Күн сайын бул жерден ондогон поезддер өтүп, Орусияга, Кавказ өлкөлөрүнө жана Европага жүктөр жөнөтүлөт. Коңшу Кытайлык Алашан-Коу станциясы түз эле Достук менен байланышкан. Экөө бирге Батыш Европа, Батыш Кытай эл аралык транспорт коридорунун бөлүгү болуп саналат. Станциянын тарыхы 1954-жылдан башталат. Ал кезде бул СССРдин курамындагы чек ара бекети. Бүгүнкү күндө Казакстан менен Кытайды түз байланыштырган маанилүү геосаясий түйүн. Станция Достук является внеклассной пограничной станцией между Китаем и Казахстаном. Достук станциясы Кытай менен Казакстандын ортосундагы класстан тышкаркы чек ара станциясы болуп саналат. Европа менен Азияны байланыштырган транспорттук коридор. Негизги багыты контейнердик поезддерди ташуу. Бул станция бүгүнкү күндө 4 кабыл алуу жөнөтүү жолу жана 14 жүктүү кайра жүктөө терминалы бар. И 14 перегрузочных терминалов. Особо хочу отметить 4 перегрузочных терминала. Өзгөчө белгилеп кетким келет. 4 контейнердик поезддерди кайра жүктөөчү терминалдар иштейт. Бул Кеден Транссервис, ЕТТ Достук, Достук терминал, Достук карго сервис. Контейнердик поезддер кайра жүктөлгөндөн кийин Европага жөнөтүлөт. Жүк ташуунун көлөмү өсүп жаткандыгына байланыштуу Достук станциясында өнүгүү жүрүп жатат. Бул жаңы 3 кабаттуу ЕЦ постун куруу. Достук Алашан-Коу 2 жолдуу участогун куруу, бажы паркын түзүү, ошондой эле тар жана ген колеялуу жолдорду куруу иштерин камтыйт. Перегона Достук Алашан-Коу, таможенного парка, строительства одного узкого и широкой колеи. Рельстин туурасындагы айырма Казакстан менен Кытайдын темир жол системасынын кесилишиндеги негизги өзгөчөлүк. Кытайда тар колея, Казакстанда ген колея. Бул чек арада өзгөчө логистиканы талап кылат. Кытай поезддери тар колеялуу жол менен келип, Достукта токтойт. Бул жерде жүктү кайра жүктөө башталат. Контейнерлер ген колеяга ылайыкташкан поезддерге жүктөлөт. Андан кийин жүк Казакстан аркылуу Европага жөнөтүлөт. Станцияда 14 терминал иштейт. Алардын 4-өө негизги жумушту аткарат. Хочу особо отметить 4 перегрузочных терминалов, которые перегружают контейнерные поезда. Өзгөчө белгилеп кетким келет. Контейнердик поезддерди кайра жүктөөчү 4 терминал иштейт. Биринчи терминал, 4-чү терминал ачык түрдө жүктөө терминалы. Кеден Транссервис. Күнүнө 8 контейнердик поездди кайра жүктөйт. Поездов, вместимость контейнеров 1000 контейнеров. Второй терминал у нас ЕТТ Достук. Достук имеется 4. Контейнер сыйымдуулугу 1000 контейнер. Экинчи терминал ЕТТ Достук. Достукта тар колея боюнча 3 жол, ген колея боюнча 3 жол бар. Күнүнө 8 контейнердик поездди кайра жүктөйт. Сыйымдуулугу 1200 контейнер. Третий терминал у нас Достук карго сервис. Үчүнчү терминал Достук карго сервис. Достук карго сервис 14 жолу бар. Алардын ичинен 5 тар, 9 ген колея. Күнүнө 5 поезд курамын кайра жүктөйт. Перегружает по 5 составов поездов.
Транзит Заманбап темир жол терминалы Достукта 18 гектар жерде ээлейт. Бул жаңы жибек жолу багытындагы негизги чекиттердин бири. Бул жерде эки күчтүү фин крандар иштейт. Ар бири 41 тоннага чейин жүк көтөрөт. Терминал бир убакта 600 контейнерге чейин иштеп, суткасына 16 поезди тейлей алат. Азыр бетон төшөө жана темир жол тармагын кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Бул объекттин өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга шарт түзөт. Bizde жүк түсіріп түйүү крандары бар. Екеу финский. Бизде эки финдик жүк көтөрүүчү крандар орнотулган. Ар бири 41 тоннага чейин көтөрө алат. Ошондой эле 45 тоннага чейинки ричстакерлер бар. Жүктү жүктөө жана түшүрүү ошолордун жардамы менен аткарылат. Терминалдын жалпы сыйымдуулугу 20 футтук, эквивалентте 6000 контейнер. Азыркы учурда Аянтта 1800 контейнер жайгашкан. Биз аларды транзиттик тартипте иштеп жатабыз. Кең Калеяда 3 жол иштейт. Дагы 3 жол Тар Калеяда бар. Тар жолда 3 путь орналасқан. Планируем отгружать спецтехнику, также легковые автомобили. Биз атайын техниканы ошондой эле жеңил унааларды жөнөтүүнү пландап жатабыз. Жүк ташуучулар көзөмөл өткөрмө пунктунун күзөтчүлөрүнүн көзөмөлүндө видео байкоо астында иш алып барышат. Мамлекеттик кирешелер комитетинин жана биздин жетекчиликтин онлайн алыстан көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү бар. Биз жүк ташуунун ошондой эле менеджменттин жана терминал боюнча толук камсыздоону жүргүзөбүз. Терминалда бардыгы болуп 248 кызматкер эмгектенет. Алардын ичинде вахта ыкмасы менен иштегендер да бар. 5 күндүк административдик кызматкерлер да бар. Аларга жеткирүү кызматтары жана 3 маал тамак берилет. Кийинчерээк модулдук үйдү, жатакананы, спорт залды жана спорт комплексин курууну пландап жатабыз. Модульного дома, общежитие, спортзалом, также спортивным комплексом. Терминалдын негизги өзгөчөлүгү ал толугу менен транзиттик жүктөр менен иштейт. Анын аймагында убактылуу сактоо кампасы жайгашкан. Анда бажы көзөмөлү алдында бир убакытта бир нече контейнер кармала алат. Контейнерлердің ішіндегі тауарлар бізге ол айтылмайды. Контейнерлердин ичинде эмне бар экендиги бизге айтылбайт. Биз алардын багытын гана биле алабыз. Негизинен экспорт ушул станция аркылуу өтөт. Бирок бул жерде экспорт жүктөлбөйт. Мында болгону транзит жүрөт. Контейнерлер Тар Калея менен келип, дал ошол жерде кайра жүктөлөт. Биз контейнерлерди гана эмес, башка жүк түрлөрүн да жүктөй алабыз. Бул багытта да иштер жүрүп жатат. Биз унааларды да жүктөй алабыз. Бизде бир убакта 4,5 миң жеңил унааны сактоого мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле 6020 футтук контейнерди жана алардын жанында унааларды да бир убакта сактай алабыз. Жеңил унааларды платформалардан түшүрүп, кайра жүктөп, андан ары ташууну уюштура алабыз. Жерге, машинага, башка жерге түшүрүүдү уюмдастыра аламыз. Өлкөнүн чыгышында стратегиялык артерия, Достук жана Алашан-Коо темир жол станциялары Казакстан менен Кытай чек арасындагы маанилүү логистикалык түйүн болуп саналат. 2024-жылы бул жерде рекордтук жүк айланмасы катталды. 18 миллион 200 миң тонна. 2025-жылга пландар 20,3 миллион тоннага жеткирүү. Эгер максат аткарылса, өсүш 11%дан ашат. Имеется 4 приемо-отправочных парков. Это первый парк. Бизде 4 кабыл алуу жөнөтүү парк бар. Биринчи парк Т-парк Бажы паркы, экинчи парк Д-парк бул 1435 Тар Калея боюнча Кытай Эл Республикасына поездерди кабыл алуу жана жөнөтүү үчүн. Направление на КНР. Третий парк у нас является В-парк. Үчүнчү парк В-парк жүргүнчү поездерди кабыл алуу жана жөнөтүү үчүн. Төртүнчү парк А-паркы. Ал жерде Бескөл станциясынан поездерди кабыл алуу жана Бескөл тарапка жүк номерлүү поездерди жөнөтүү, ошондой эле Кең Калея аркылуу Кытайга экспортты жөнөтүү үчүн колдонулат. По широкой колее экспорта в сторону КНР. Региондун логистикалык чынжырынын маанилүү звеносу Алакөл Бажы бекети. Бул жерде жакында жаңы имарат курулуп, электрондук кезек киргизилди. Жүк ташуучу автоунаалар үчүн атайын авто-хаб ачылды. Бул илгери өлкөнүн шамалдуу чек арасы болсо, бүгүн жогорку өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ Заманбап чек ара бекети.
таможенный пост Алакөл был открыт приказом агентства. Алакөл бажы посту бажы көзөмөл агенттигинин буйругу менен 2005 жылдын колжо айынын биринде ачылган. Казакстандын автоунаа жана темир жол өткөрмө пункттарын модернизациялоо алкагында Евразия экономикалык союзунун тышкы чегарасында бардык өткөрмө пункттар жаңыртылды. Учурда биз Алакөл постунда турабыз. Ал суткасына 800га чейин машинаны 2 багыт боюнча 6 тилкөлүк кыймыл менен өткөрө алат. Биздин пост негизинен транзиттик мүмкүнчүлүктөргө багытталган. Бардык автоунаалардын 98% транзиттик жүктөр. 8% всех перемещаемых автотранспортных средств это транзитные грузы. Алакөл бажы посту чыгыш чегарадагы эң ири пункттардын бири. Ал суткасына 800га чейин жүк ташууну унаа жана 20 миңге жакын жүргүнчү өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Пункт 7 күн бою күнүгө 12 саат иштейт. Бул жерде интеграцияланган көзөмөл системасы киргизилген. Айдоочуга унаадан түшүүнүн деле кереги жок. Бардык документтер электрондук түрдө берилет. Система автоматтык түрдө бардык кызматтарга жөнөтөт. Ошондуктан документтерди тариздөө кыйла тез жүрөт. Бардык процессти бажы кызматкерлери кылдат көзөмөлдөп турушат. То есть автотранспортное средство приходит на электронный пункт пропуска? Демек автоунаа Кытай Эл Республикасы тараптан электрондук өткөрмө пунктуна келет. Каттоодон өтөт. Тиешелүү товардык документи Innovice тангактоо же ТТНди сканерлейбиз. Ошол жерде эле автоунаанын өзү да сканерден өтөт. Таразага тартылат. Габариттик огунан түшкөн жүк салмак параметрлери текшерилет. Анализ жүргүзүп, документтерди кайтарып беребиз. Андан кийин транспорттук көзөмөлдөн өтүп, автоунаа жолун улайт. Далее проходит транспортный контроль. И автотранспортное средство уезжает. Пост аймагында бир эле учурда бир нече кызмат иштейт. Чегара кызматы, фитосанитардык, ветеринардык жана карантиндик көзөмөл. Мунун баары жүктөр менен жүргүнчүлөрдүн чегараны коопсуз жана натыйжалуу кесип өтүүсү үчүн. 2023 жылдан бастап достук өткүзүү пунктунда электрондук жүйө жумуш істеп жатыр. 2023 жылдан тартып достук өткөрмө пунктунда электрондук система иштеп жатат. Ушул система аркылуу Кытай Эл Республикасына кирген жүк ташуучу унаалар тыгынсыз өтүп, алдын ала кезекке бөлүнүп киришет. Бул аймак достук автохаб ЖЧКсынын жардамы менен пайдаланууга берилген. Автохаб Таңда мемлекеттик кириштер комитетинин пилоттук жобасы боюнча көлүктөр Кытайга аймагы. Азыркы учурда мамлекеттик кирешелер комитетинин пилоттук долбоору боюнча автоунаалар чегараны кесип өтөөрдүн алдында атайын бөлүнгөн аянтка чогулат. Андан соң өтүү күнү алар 50 унаалык топтор менен кезек-кезеги менен өткөрмө пункттарына жөнөтүлөт. Долбоор азырынча достук авто өткөрүү жайында гана иштеп жатат. Эгер өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтсө, өлкөнүн башка өткөрмө пункттарына да жайылтылат. Республика башка өткөзүү пункттерине энгизүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Автохабта бир эле учурда миңдеген автоунаалар токтой алат. Айдоочулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бул жагдайды Кытай менен Беларустун ортосунда каттаган 20 жылдык тажрыйбасы бар алыскы сапар айдоочусу Анатолий Воеводин да тастыктайт. На данный момент движение Беларуси, Казахстан. Азыркы учурда багыт Беларусь, Казакстан, Кытай. Азыр болсо жүк ташуучу унаа менен келдим. Достук өткөрмө пунктунда топтоо жайында турабыз. Мурунку жылдарга салыштырмалуу шарттар кыйла жакшырыптыр. Топтоо аянты чоңоюптур. Электрондук кезек киргизишиптир. Өтө ыңгайлуу. Тыгын деген жок. Айдоочулар арасында уруш талаш болбойт. Унаалардын кириши да, чыгышы да кезек-кезеги менен тартиптүү уюштурулган. Тактоо жайы күзөттө турат. Айдоочулар үчүн керектүү бардык кызматтар бар. Негизгиси ажаткана, душ, суу жана тамак аш. Мунун баары бул жерде эң жакшы деңгээлде. Все услуги, которые для водителя надо. Основное это туалет, душ, вода и питание, что, соответственно, здесь на лучшем уровне. С грузом, значит, необходимо предоставить сразу досмотр, паспортный контроль. Жүк менен келгенде дароо текшерүү, паспорттук көзөмөл, андан кийин процедура, ЦМР, инвойс, таңгактоо баракчасы бажы кызматында көрсөтүлүшү керек. Баары текшерилет, бажы процедураларынан өтөт. Андан соң чыгуу талонуна белгилер коюлуп, Казакстандын аймагынан чыгасың. Биз болсо эч кандай эрежени бузбайбыз, эмгек жана эс алуу режимин сактайбыз. Ушундай процедура болгондуктан суткалык токтоолор менен чогулганда чегара аркылуу шашпай өтүү
өтүүгө болжол менен 7 күн кетет. Азыр болсо адатта чыгууда да алдын ала бронь буйрутма кылышат. Бул жакта Казакстандан Кытайга өтүү сыяктуу эле Казакстандан Орусияга чыгуу да ошондой. Ал эми Орусия Беларусь чегарасы бош, унаа көп болсо акырында өтөбүз. Эч кандай көйгөй жок. Бирок азырынча ал жакта электрондук кезек киргизилген эмес. Беларусь менен Орусия ортосундагы аймак эркин, ошондуктан маселе жаралбайт. Вот. Ну, пока процедуру такой нам не вводили, как электронная очередь. Беларусь и Россия, свободное пространство, поэтому вопросов нет. Анатолий Кытайдан автоунаа тетиктерин, заводдук жабдууларды жана түрдүү техниканы ташыйт. Ал эми жашылча жемиштерди ташуу үчүн рефрижератор талап кылынат. Айдоочунун айтымында достуктай автохабтар көбүрөөк болушу керек. Себеби өмүрүнүн дээрлик баарын жолдо өткөргөн киши үчүн сапаттуу жол инфраструктурасы абдан маанилүү. Самое важное это, чтобы были побольше таких вот комплексов, где можно... Эң негизгиси көбүрөөк ушундай комплекстер болсо жакшы болот эле. Кайсы жерге келип эркин токтой аласың. Эч ким кирип күйүүчү майынды уурдабайт. Прицепти ачып кетпейт деп ишене аласың. Башкача айтканда күзөт бар, кафеси бар. Айдоочуга керектүү шарттардын баары камтылган болушу керек. Мен мурда айткандай эң башкысы ажааткана, суу, душ жана тамак аш. Бул комплексте болсо чындап эле айдоочуга керек болгон баардык шарттар бар. Вот надо для водителя здесь все есть. Талашсыз логистика өнүгүшү жана транзит көбөйүшү үчүн биринчи кезекте инфраструктура өнүгүшү зарыл. Достук станциясы менен Ала көл бажы посту жөн гана чегара бекеттер эмес. Бул ишенимдүү өнүктүштүктүн, коопсуздуктун жана Евразияны байланыштырып турган логистиканын заманбап символу. Жүктөр да, жүргүнчүлөр да ушул түйүндөн өтөт. Дал ушул жерде шамалдуу чегара чебинде санариптештирүү жана жаңыртылган инфраструктура чегара кызматын жаңы деңгээлге көтөрүп жатат. Келечекте достук жана Ала көл Казакстан менен Кытайдын байланышын чыңдоодо маанилүү ролун уланта берет.